Jep içken menen maktanu, kumar kandırуу menen maktanu, palan çayxanada palan jaratılışka çıkıp alıp mындай es aldık, mындай jedik dep maktanu, bul ayбандык мүнөз менен maktanu. Ал эми өзүнү напсисин, каалоосун тыйып жашап жүрүп мактануу, бул периштелик сыпат менен мүнөз менен мактануу. Адамдын адамдыгы напсиге каршы туруу менен болот. Өзү каалагандай жашоо, зона комфорттун ичинде эле эгер жүрө турган болсок, анда адам күндөн күнгө өзү дагы бузулат, жана кыйналат дагы, жана тойбойт дагы. Напси тойгон сайын адамдын дене мүчөсү ач калат. Напси ач калса, дене мүчө анан кийин тоет. Орозого адаттаныш керекпиз. Сахабалар сурап атат, Рамазан айында орозо сөзсүз кармайбыз, парыз. Бирок андан кийинки Алланын алдында эң жакшы орозо кайсыл күнү, качан, кайсыл орозо жакшы? Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мына ушул Мухаррам айдын ичиндеги кармалган орозо деп. Ушул айдын ичинде кайсыл күн орозо кармабаңыз, Рамазандан кийинки эң жакшы нафил орозо ушул айдын ичиндеги орозо.